Урматтуу бир туугандар, Даават бул биздин Кудайыбызга берген белеги. Ал бизге берген неамат. Биз Кудайга шүгүр айтып аткарышыбыз керек. Эгер шүгүр айтпай койсок, анда Кудай алып коет бизден. Силерге кандай бир жакшылык берсем, ошого шүгүр айтсаң, ошону көбөйтүп берем деген. Ошол Даават менен биз мусулман болуп атабыз да. Илим менен эмес. Илим анан бекемдетип атабыз ошол нерсебиздин бардыгын. Ошон үчүн колдон келишинче биз Дааватты бош койбошубуз керек. 3 күнгө чыгып, 10 күнгө, 15 күнгө чыгып тартип менен, 40 күнгө чыгып Кудай мүмкүнчүлүк берип аткан учурда биз элибизге жинап келген аракетинде болушубуз керек. Ошон үчүн мен баарыңарды ошого чыкканга мен чакырат элем, айтат элем, дейт элем, бул жакшы нерсе. Илимди алып, илим шайтанда дагы болгон урматтуу бир тууганым. Амал кылынбаса кыйын болуп калат. Даават сага илим бере бербейт туура, бирок азыраак илимди амал кылгансак үйрөтө турган нерсе. Адамдар илимдүү болуп, Куран жаттап, кааруу болуп, бактылуу боло албаганды 3 күндүк Даават бакытын камсыз кылып бергенин мен өз көзүм менен көрүп билип эле жүрөм, урматтуу бир тууганым.